Саламатсыздарбы, Баткендемин. Достор, бүгүн эмне үчүн Бишкекке барган Баткендик кедей болбойт. Ошонун сырын сиздерге айтып берейин деп чечтим. Мисалы, мына бир дыйкандын мисалында айтып берейин. Мынау Баткен Лейлек жолу. Чоң трасса, ушул трассанын бою. Бул трасса ушул адырларды аралап өтөт. Анан тетиги жактан сайдын ичи менен канал бар, ошол канал менен баягы талаш болуп аткан Ак суу дарыясынан, Зардалыдан келип аткан Ак суу дарыясынан суунун жарымын тажиктер алат, жарымын анан мынау биздин Кыргызстанга Төрткүл суу сактагычына келет дагы. Мындан ары анан Баткенге кетет. Баткен ушул Төрткүл суу сактагычы менен суу ичет. Баткенде андан башка суу жок. Эгерде Төрткүл кургай турган болсо, Баткен жок болот. Дээрлик. Эми теориясы ушундай. Эми ушул Баткенди Баткен кылыш үчүн ушул Төрткүл суу сактагычын Союздун маалында курушкан. Эми бирок ал Баткен. Ага ошондой өкмөт ошентип суу сактагычты курган, анан ошондо сууну сактап, ошону менен анан Баткенди көгөртүп отурат. Бирок кыргызда, өзбөктө пухта деген сөз бар. Ал пухта адамдын сыпатына карата айтылат. Пухта адамдар мынтип кайсыл жерде иштесе, кайсыл жерде жүрсө, ошол акчасын чача бербейт, тапкан буюмун акчасынан тышкары дагы бирдемелерди ала жүрөт, топтой жүрөт и ошолордун мекенине жөнөтүшөт. Үйүнө алып келет, пайдаланат. Ошондой пухта адамдарды мына жөнөткөн жүктөрү келди. Мына Жылдызбек менен Ильязбек дагы азыр бир партиясын алып келишти. Мына азыр карасаңыздар бардыгы бар. Велосипеди бар, дөңгөлөгү бар, мынага окшогон бирдеме бышыра турган мештери бар, бардыгы бар. Азыр эми ушулар келип түшөрү менен портерлерге жүктөлүп региондорго дагы кетет. Мен бардыгыңыздарды ошол Орусияда жүргөндөрдү айрыкча мен ошол пухта болууга чакырат элем. Анткени пухта адамдардын бардык жогу пухта. Акчасы өзүнчө, тапкан буюму өзүнчө, топтогон буюм терим оокаттары ал өзүнчө, ошонун бардыгын алып келе берет, алардын берекеси болот ошо кишилердин. Мына, азыр бардык ушулар кетет азыр. Мына жерди караңыздар. Трассанын бою заборду кылып тур мына тосмону. Мына тикен зымдар менен коюп тур. Ичиндеги эми мына өрүктөрдү караңыздар. Өрүк менен шабдалын аралаштырып эгиптир. Бул жерге келсең мындай кескелдиктен башка эч нерсе жок деп ойлойсуң. Керек болсо бул жерде мына шыбак дагы жакшы өсө албайт экен. Болгон бир карыш шыбак өсөт экен. Мындай алганда шыбак дагы өспөгөн жерге азыр бир Баткенди келип, мына караңыздар, 2 гектардай жер окшойт. Ушул жерге өрүк менен шабдалын эгип көгөртүп коюптур. Кандай кылган? Мындай карасаң суу кайсыл жерден суу келгени көрүнбөйт. Кайсыл жерден мындай бир арык келгени, канал келгени көрүнбөйт. Ушул бозоргон адыр. Ана жакта кожоюну көрүнүп атат. Ошо кишиге баралы дагы азыр сурап берейинчи мен силерге. Мен ушул накта Баткендиктин жүзүн ачып берейинчи мындай. Баткендиктер кандай болот деп. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Алейкум ассалам, кандайсыз? Жакшысызбы? Саламатсызбы? Саламатпы, жакшы, тынчпы, аман эсенбисиңер? Атыңыз ким болот? Атым Убайдулла. Менин атым Идрис. Идрис. Уруксат берсеңиз, мен мындай кылайын деп атам. Мен Баткендиктердин мындай бир жүзүн ачып берейин деп атам. Себеби мен Бишкекте жүргөндө көбүнчө Баткендиктер жөнүндө сөз кылып калганда айтам да, Баткендик Бишкекке келсе кедей болбойт дейм да. Эмнеге дешет? Себеби эмгекчил десем, кандай биз деле эмгекчилбиз го деп таң калышат да. Мен Баткендиктин эмгекчилдиги кандай болоорун сиздерге мындай салыштырганга мындай боло турган кылып айтып берейин деп атам. Сиздин мисалыңызда каршы болсоңуз. Майла. Бул жерде азыр мен карадым да, жолдон өтүп кетип атып эле көрүп атам да. Канал жок, арык жок, суу жок. Бозоргон адырдын мындай этеги экен, бир аз тегизирээк жер экен. Шагыл. Ушул жерди кантип көгөрттүңүз азыр? Мага ушунчалык таң калыштуу болду. Менин бул жерди мен мына мэриядан арендага уруксат алып, ушул жерди өздөштүрмөкчү болуп ниет кылдым да. Анан баягы буравой болот экен, буравойлор казышат экен неме кудук. Ошолор менен сүйлөшүп, Кадамжай жактан алгадан балдар менен сүйлөшүп, ошолорду алып келип көргөздүрдүм. Көргөзсөм,
Көргөзүңүзбү, суу чыга турган жерди билесизби деди. Анан бир балага көргөзгөндө ал примерно ушул жерден чыгат, 60 метрде суу бар. 80 метр каздырсаңыз суу болот дегенini болуптур деп ушундай деп айтты десем, баягы бурульщиктер анда 100 метр каза берейли. Бирок 2000ден казабыз метрини. Биз оборудованияны жаңы алганбыз, акчабызды чыгарышыбыз керек. Көнбөсөңүз кеттик дегенini анан көчөттөрдү тийип койгондон куруп кетпесин деп көнүп суу чыгар 100 метр казабыз дешти. Болуптур дедим. 100 метр казышты. 35 метрде суу бар экен. Суу чыкты. Мына көчөттөр сугарылып, мына şu күнгө. Кайерден каздыңыз? Мен көрбөй атпайм. Мына бул жерде мына скважина. Ошол жерде скважина. Ушул жерде бар суу дегенini ушул жерди каздырдык да. Сиз накта тоо келчү турбайсызбы? Ал бала ооба аппараты менен мындай текшерип ушул жерде бар деп айланып карап чыгып ушул жерден суу бар дегенini ушул жерди каздырдым. Каздырдык, энди бунун ичине эч ким түшүп чыкпайт да. Тавакал кыласың да эми. Тавакал кылып каздырдык. Бир казганда эле Кудайга шүгүр чыкты. Мана ушул жерде 35 метрде суу бар. Шланганы 45 метрге түшүрүп койгон, 10 метр запасы менен суу токтобойт, агып турат. Анан трансформатор алдырдым. Токмоктон 10 киловаттыгы ооба. Муну ошол метрин канчадан каздырдыңыз? Метрини 2000ден каздырдым менин. Ошондо 100 метр казсаңыз 2000. 200 миң болду да. Ооба. А мына тосмонго канча кетти? Мен эсептегеним жок эми. Бирок тосмонду да сатып алып келдим. Мына колючий проволока, профилдерди алып келип, баарыны орноштуруп, өзүм колум менен, өзүм акчама. Себеби тосбосоң көчөт дарак болбойт да. Ошого тавакал кылдым. Балдарыма Кудай кааласа келечекте элге, журтка мына пайдасы тие турган болсун. Жолдон өткөн тамагы кургап, бала чака ыйлап келе жатса алып жедирип, соогу тие турган болсун дедим. Жеш мына сезонунда келсеңиздер шаптоолу, алма, өрүк бекер жегенге бекер. Жолоочулар ким болбосун токтоп кирип культурна сындырып, ай жакшынакай тоюшудай жеп кете берсин. Мархамат. Азамат экенсиз. Азамат экенсиз. Анан ошентип сиз баягы мына кудукту чыгарбай туруп эле көчөттү тиккенмин ооба. Көчөт тигип салдыңыз. Ойбой. Канча көчөт кетти эми бул жерде? Энди бул жерде куругандарын эсептебесек бир 500 түп көчөт болсо керек. Бирок себеби мынандай куругандары бар да. Мен эсебим алып келген көчөтүм эсебим жоготтум. Эми күздө же болбосо жазда толуктамакчымын, куруган жерлерге дагы көчөт тигип. Түрдүү мөбөлөрдү тигейин дейм. Ассорти болсун. Бирөө мисалы үчүн курма жегиси келет, бирөө мисалы үчүн жүзүм жегиси келет, бирөө шабдалы жегиси келет. Түрдүү жемиш бак кылмакчымын. Азыр мынау өрүктөр мөмөгө кирдиби, кире элекпи? Кирди асылга. Быйыл мен 5-6 азыр 3-чү жаз болуп атат. 5-6 10-15тен салды да быйыл. Быйыл уже асылга кирди быйыл. Быйыл уже салды. Анан 5-6та тоок кылып койдум. Иши болсо тукум жумуртка берип турат жегенге. Ушул жерде болот деп өзүмө жетерли деп. Жакшы экен да, сизге тамагыңыз жумурткадан бул жактан болуп турса, анча-мынча тооктун этин деле союп керек маалда союп жей берем деп. Сууну чыгарып алыпсыз? Суу бар, мына кече коюп өткөнмүн бул жерлерге. Нын кетелек экен жолго. Удобрение сепкенмин. Себеби сууду койгондон кийин сепсең ордунда калат дешет да. Суу коюп жатканда сепсең агызып кетет. Сууду коюп болуп анан сепкенмин. Мына кабелдерим жерде жатат. Материал алып койгонмун, алып келе албай жатам. Алып келсем көтөрүп бийикке чыгарып коемун, Кудай кааласа. Столбакылып коеюн дейсизби? Столбакылам ошол жерден бул жерге чейин. 5-6 такталарды алып койгом, наракта алып келгенге транспорт болбой жатат. Мынау эмелериңиз, шабдалларыңыз мөмөгө кирген окшойт да, мөмөгө кирген, өрүк да мөмөгө кирген. Кече уул үйлейм деп 10-15та койду. Мында 3-4 экен. Адам жок. Ушул жерге камадым эле. Мынтип мал жеп койду. Шабдалы салып атат, жакшы. Бирок кичине катуураак экен, бышыл экен. Бышал экен да, ал күзгү экен да бу шабдалдын сорту.
Манакей шабдалы. Күздө болгондо качан эми? А? Күзгө болгондо качан да 1-2 ай барбы? 15 күндө бышып калар дейм. Каттыктыгга караганда ал бир 15 күн бар окшойт. Мана шабдалы. Жакшы экен. Катуу экен, а? Күзгү шабдалы экен да. Азыр сезон түгөгөндөн кийинен жегискегендер келип жей берет да шабдалы түгөгөндө. О, наркылар дайым бар, нарактар дайым бар. Алмалар да салып атат бирин серин. Азамат экенсиң. Бул жер жаткан дашта суу жок, суунун эсеби табылбайт. Ошондо азыр 3 жыл болсо, 3 жылда мөмөгө кирип калды. Кирди уже Анан бул жагы кыйла башкарылып эле калыптыр да эми. Кудай кааласа энди жылдан жылга быйыл 10дон 15тен салган болсо эмки жылга 25-35тен салат Кудай буйрса. Жылдан жылга карасаң асыл көбөйө берет иним. Суу жок. Мантип куруп кетти да көчөттөрүм. Ошого 2000ден болсо ham кымбатсырабай эле суу чыкканы орустар айтмакчы важный результат деп. Ойбой, ушунча көчөт курап кеттир да, ушунун бардыгына кайыл болупсуз да. Ушул мезгилде суу жок болуп калды да. Көчөттөрдүн ар бири түбү канчадан алып атасыз негизи? Мен алып келгенимде 50 сомдон алып келген элем. Быйыл 250 сомго чыгып кеттир деп ошондой дешет. Азыр мындан кураган көчөтүңүздү эсептегенде деле бир 200-300 түп чыгат окшойт го. Ооба. Жокту, ушул жердегиси эле же башка жерлерде да жатса керек. Жок, ушул ал жерде, ушул жерде. Ошонун бардыгына чыдапсыз да, Азамат экенсиз. Энди бир времянка Сиз үй салып алсам, бул жакта кыйналбай эле бул жерде. Эмеге мынау чүйүп үйдөн семиз жеринен албай элеңиз? мен Баткендин жигитимин, Баткенди өздөштүрсөм, мага кайра өзүмдүн элим, өзүм жерим түшүнөт, бири-бирибизге түшүнөбүз. Мындай кээ бир жерде тартышуу маселелерди да оңой чечишебиз деген ойдомун да. Себеби чүйгө барсам эч ким тааныбайм, бир чужой эле адам келип, көтөр арабаңды айда десе мен эмне кылам? Барганым, келгеним ашыкча расхат болот. Андан көрө өзүбүздүн эл ток болсо, өзүбүздүн жер ток болсо, бая айтат го Баткен Кыргызстандын жүрөгү деп. Ошо биринчи бул жак бакубат болсо, границалар чечилип бекилсе, эл жыргал заманда жашап калат да. Дал ушул жерди эмнеге тандагансыз? Мындан башка жер, мындай кичине бир кандай десем, эттүүрөөк жер жок беле? Эттүүрөөк жер бар. Мына каналдын чекелеринен алса болот эле. Бирок мен мына жерде карасам ташы жок, кашкулактар тешкен. Бая кашкулак тешкен жердин топурактуу жакшы болот дешет да. Шагал болбойт дейт. Себеби бая кашкулактар топурактуу жерде жашайт экен да. Ошо караштырып туруп ушул жер макул келди да. Тавакал кылдым да эке, Кудайдан энди Кудай колдосун деп. Кантип алдыңыз? Бийликтен жөн эле сурасаңыз берип койду, жайыт жер эле, анан андай эле деп, анан кээ бирлер чыгат, мынау башка жактарда көп. Ушундай бир адырды барып тосуп эле бирдеме кылайын десең эле, ой, жайытты жеп койду, экологияны бузуп койду деп, анан адамдар арызданып чыгышат. Андай эмес да, бул жер жаткан даш чөбөм өсбөйт дейм, күнгөй. Бул жерди абат кылам десең, кайрадан бая руководительдер жан дейт да экен, мындай айтканда, Баткенчеси айтканда. Мындай жерди бак кылам десең, ким каршы болот мисалы үчүн? Эч ким каршы болбоду? Эч ким каршы болбойт да кайра. Канеке ушундай жерди жолдун бою өздөшүп, салкын болуп, жолдон өткөн жолоочулар Баткендин өрүк алмасыга, шабдалысыга ооз тийип өтсө, кайра жакшы эмеспи деген ойдо ушул жерде алдындайым. Чындап эле мындан карасаңар, мына көргөзүп берейин. Эми бул жерди ойлошуңуздар мүмкүн да, эми дурус эле жер депчи. Мынау шыбак, мынау. Туурабы? Мына шыбактын тамырлары ушунчалык кетиптир. Шыбактын эми мына бийиктиги бир карыш экен болгону. Бир аз башка жакта суусу бар жерлерде бир карыш болбойт да, эми жок дегенде мындай бир тизеден болот да. А бул мына бир карышка жетип жетпей өсөт экен. Мындан караңыздар. Анан ушул жерди жер кылып ушул жерден мөмө алам деп атсаңыз сиз Азамат экенсиз. Мен мына көлдөн лайка кум деп коебуз, мына ошондон түшүрттүм. Ар бир көчөттүн астыга араба менен ташып, бир арабадан ар бир көчөттүн астыга размер 8 метрден өлчөп алып, ушу лайка кумдан таштаганмын. Мынаныбы? Ооба, көчөттөр 100% алганда ошондо. Бул лайка кумдун эмне касиети бар? Бул тескерисинче бул топурак эмес го. Себеби
бар агып келген адамдардын огородуна сепкен дары дармектери, удобрениялар бардыгы агып келип ушуга отурат да. Бул өтө күчтүү болот, өтө жакшы. Анан тамырга да мына куму жабышып көчөт курубай жакшы алат да көчөт. Ар биринин астыга бир арабадан төгүп туруп анан көчөт отургузган. Эгип атканда ушун колдонгонсузбу? Екпей туруп биринчи 8 метрден размерди алып бир арабадан ар биринин астына таштап, кийин анан ошонун үстүнө көчөт отургузганмын. Бизде тескерисинче баягы уйдун кыгын эме кылабыз го, салабыз го, жакшы болот. Ага бир 3 жыл 4 жылдан кийин себеби курутуп таштайт да. Анда малдын баягы немелери болот да. Сийдиги ham болот да, кечирип коюң. Ошон үчүн тамыр алып алгандан кийин көчөт бакубат болгондон кийин анан көң салынат. Азыр мисалы эмки жылга сөзсүз мен көң салам деген ниеттемин. Мына көчөттүн үстүнө бир замбар, астына бир замбар салып, жакшылап курук кылып коем. Ошондо көчөттөрдү кийин келгениңизде көрөсүз дагы. Кудай буйруса жолдон өткөндө мындай баш багып турайынчы ушу. Өткөнүңүздө кирип шапталы өрүк жеп кетип туруң. Жарайт. Азамат экенсиз, ушул жерди азыр мисалы билбейм, башка жерлерде ушинтсе аялыңыз эмне дейт? Аялыңыз урушпайбы? Жок, аялым кайра колдойт. Молодец, сиз молодец кишисиз да, сиз надежный адамсыз дейт. Жакшы экен да. Сизди мактап кетирип жүргөн окшойт бияка. Жок, мен үйгө да барып турам. Кече мына 20-сында келин алдым, той кылдык. Ошонун айынан бир аз мына бакка карай турган мүмкүнчүлүктөр артка сүрүлүп калды. Кудай буйруса жанагы жылга дагы мындан да жакшы кылып карайбыз деген ниеттебиз да. Эми ушул нерсе дагы бир канча десек, азыр эктиңиз, көчөт 3кө чыкты. Дагы канча жыл жашап берет бул эми? Бул энди иним мен жалганчы болбойн, минимум 50 жыл жөн эле жашап берет да. Себеби моундай өрүктөр бар иним. Кылым карыткан өрүктөр бар. Өрүк ушундай жакшы дарак экен, ысыкка да чыдайт. Кээ бирлер адырдын башыга да эгип койгон, өстүрүп алгандан кийин ошо суу койбосо да өсүп өзүнүн баягы асылын берип турган өрүктөр ham бар. Өрүк иним 50-60 жыл 100% жашайт да. Бул бак кылып койсоң иним өлгөнүңдө ham сообу тийип тура берет экен да бу. Эмечи, мынау бийлик эми кээ бир жерде өзү ушундай жерлерди алып, анан өзү баягы эмне деп коет, жана бир ушундай чөлдө өсө турган дарактарды эгип атпайбы? Мынау кире беришке эгип туруп аткенге кире беришти. Анан мынау кайсы мынау тарапта дагы экен лейлеке бараткан жакта. Анан ошентип өздөрү акча коротуп атышат. Бирок сиз мынау жакта алардан акча сурабай эле өзүңүз иштеп атасыз. Ошого сизге бир мындай колдоо кылып коеюн деген деме барбы, аракети бийликте? Мен бийликтен колдоо күтпөйм. Энди мен өзүм аскер кызматынын ардагеримин. Пенсия аламын. Ушу пенсиямды сарптап, жыйгандарымды жыйып келип, өзүмдү ушул ишке урдум. Себеби бак бул ушу хадистерде айтат, адамдын бак калганы жакшы экен да, соо иш экен. Чымчыктар келе баштаптыр мынантип. Чымчыктар келип мына чегирткелерди терип жейт. Чегирткелер шаштырды. Мына даш жагынан чегирткелер түшүп, өрүктү да жеп жиберип жатат, горосун да жеп жиберип жатат, барктарын да жеп жиберип атты. Кийин бир куш келди, Кудайдын амыры менен ошолор терип койду да. Шундай мен дары чачайын десем, өрүккө чачылып калса адамдар ууланып калат деп, энди өзүм эккенде курт кумурсканын акысы бар дегенмин, энди чыдашыма туура келет деп тек койсом, Кудайдын амыры менен бир бөлөкчө куш келди да. Ошолор келип ушу чегирткелерди терип койду. Сиз баягы бул жерде чегиртке көп болсо баягы индүк дагы болот. Эмек койбойсузбу? Болот, келечекте. Багып койсоңуз. Мен авал биринчи ошолорго короо салышым керек. Бийлик уруксат берет экен ошого. Мен тоок кана, ошо индүк кана салганыма уруксат бергенде мен үндүк тоок кылат элем. Жолдон өткөндөр туулган күнүң болсо бирөөнү алып кетет элең, сен дагы барып үйдө бала чакаң менен туулган күнүңдү отмечать кылат элең. Жакшы болот эле да.
Елді тойгозгонун өзү чоң сооп да. Bunun barını men özüm jep tüget albayım misal üçün. Joldan ötken jesin, artkanını bala çakalarım kurutup alsın. Жылдан жылга асылыны мол бере берет, Кудай буйурса. Карасаң эле жылдан жылга өнүм боло берет да. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү, баткендиктер эмне үчүн Бишкекке барганда кедей болбойт. Себеби булар мындай дарак курап кетеби, ушунча расход кетип калабы, айырмасы жок. Ушу киришкенден кийин аягына чыгам деп ушул иштей берет. Саратан күн баягы мээни ушул кайнатып аткан ысык болуп атса дагы, башта мындай чач жок болсо дагы корбой турган иштей берет. Эмгектенебиз да. Ооба. Анан ошентсең анан акыры баягы Кудай дагы берет да, ушул ушунча иштеп атса, кантип Кудай көрүп турат да. кантип буга бербей коесуң деп акыры берет да. Ошон үчүн мен айтам да, Бишкекте кедей баткендик болбойт деп. Себеби баткендиктер ушундай иштейт. Ушундай шагылда иштеп көнгөн эл жана чүйдүн кара топурактуу жерине барганда жөн эле жыргап иштейт да буларчы. Жөн эле ал ар бир кетмен чапканынан рахат алат. Мен ошентип эле ойлойм мен. Баткендин эли өтө жөнөкөй, ишенимдүү калк болот да. Чынчыл болот, мээнетчил болот. Бир ишти кылам десе, өзүнөн өзү уялат ошол иши калып кетсе. Өзүн орустар айткандай совесть не позволяет. Абалы урунба, урунганыңдан кийин до конца. Акырына жеткириш керек да. Таштаба дең. Азыр Мен айтам да көбүнчө, кече мына Баткенге келатып да жолдо мындай машинада карап келем да. Келатсам, баягы баткендиктердин көчөттөрү Кыргызстандын башка жактагы элдеринин көчөттөрүнөн, то есть дарактарынан өзгөчөлөнүп турат. Неге? Булардын дарактары азыр сизде көбүнчө мындай болот. Өтө бийик өспөйт. Ушундай болот. Анан мына киши азыр малга жедирип коюптур, ошон үчүн формасы жакшы көрүнбөй атат. Көбүнчө ушундай бою жапыс болот. Анан мындай парпайып өсөт. Зонтик сыяктуу болуп мындай чачылып өсөт. Неге андай десең, көрсө, даракты жөн койсоң, дарак жапайы, тарбиясыз болгон болсо, дарактын деле тарбия көрбөгөнү мөмө бербейт экен өзүчө. Адамдыкы деле ошол. Булар баткендиктер өздөрү да тарбиялуу болот. Дарагын да тарбиялашат, дарагы да тарбиялуу болот да. Себеби булар ошол баягы мөмө бербей, жапайы болуп, бийиктеп кете бербесин деп кыркып турушат, тарбиялап, бат-бат чектеп ушинтип турушат. Ошону мен кече Баткенге келген ар бир эле адам, Баткен тарапка машина менен ушу жолун аралап жүргөн адам ар бири ушуну байкайт го деп ойлойм. Себеби карасаңыз, өтө чоң, өтө зоңкойгон даракты Баткенден көрбөйсүз да. Ал анча-мынча тал, терек гана болбосо, мөмөлүү даракты баткендиктер өтө бийик кылып өстүрбөйт, өстүрө койбойт. Ушул кыркып турат. Кыркып, мындай мөмөсүн чачып ушинтип турат. Ооба, мына кыркканбыз. Мына, мисал мына кара. Мына. Да, мына. Мына өрүктөрдү да мына кыркканбыз. Астыдагы жерлерин мына антип кыркып чиканка кылып турабыз да. Себеби кыркылгандан кийин дарак асылдуу болот да. Асылды жакшы берет. Мына көбүнчө мына Үчкоргон тарапта мындай кылып кыркышат. Бул азыр сиздики көп эле ылдый болуп калыптыр, а? Өз негизи мындай тизеден кылып туруп, анан ошодон нары анан парпайтып башташат. Ошондо дарактын бою ашып барсайм адам боюнан бир аз эле бийигирээк болот. Баягы ача шаты менен чыгып, толугу менен терип алсаңыз болот, бир мөмөсүн калтырбай. Шабдалын эми тартын мына мөмөлүү, Ел көрүп калсын, шабдал жегени кесин адамдар. Ооба. Мына сыртына жазып коюңуз да, шабдалы бар, же Убайдулланын шабдалысы деп. Мына чегирткелер жегени дарылабадым да мен. Ошо мындай болуп калды, чегиртке жеген жерлери. Чегиртке аймап кетти да, тиштеп кеткен. Не болду? Түшүрүп алды. Не, ал баягы эме болду? Илип калыппы же? Илип калыптыр, ооба. Пышып өтүшүп кеттир мына. Пышып өткөндөрүн? Мына алар жумшак экен. Алар Камбосо да жеп көрөлүчү ушуну. Мына дарыленген эмес да, эми ушулар дарыленгенде ушундай болбойт эле да. Бирок нормальный. Дамына кирип жакшы болуп калыптыр. Жесе болот, ооба. Коро жейбиз анын алдында жакшы да. Сонун экен. Бул шабдалыны бул жерде жууштун да кереги жок болсо керек. Биринчи пышканы бая тез пышар шабдалларды уже жеп түгөттүк. Алар тез пишти. Өтө даамдуу, суулуу, сууга тойсо дарак мындай чоңоет экен да. Жакшынакай болуп жатат, эми жакшы. Малга жедирип койдум да. Койлорго ничего.
1 жыл артқа қалды да, енді артқа қайтты ушу жедіріп қойғанына. Қарағанға адам жоқ. Бұл жерге қойларды кіргізіп бердім да. Көрдүңүздөр, баткендиктердин байлыгынын сыры ушунда. Баткендиктерде ал дейбиз, бул дейбиз. Неге эле булар келип эле бат эле эки этаждан үйдү салып, анан жанындагы үйлөрдү кошуп сатып алып, Бишкекти жана ээлеп алды дейсиңер. Ал жөн эле, анын сыры ушул. Тынбай иштей беришет ушул. Акчасын топтой берет, анан бир үйдү сатып алат, бир орустун үйүн. Анан эле карасаң ошол жерге бир кафе ачат. Же дүкөн ачат. Анан карасаң наркы орустун үйүн, жандагы орустун үйүн сатып алат. Анан жандагы үйүн сатып алат. Анан карасаң кең ошо Бишкектин бир жана кесилишиндеги бир кварталдын жарымын сатып алып койгон. Баткендиктер жайланып калган болот. Анан ал жерге баткендик повар болуп барат. Анан жанагы ашпозчу болуп дагы эмне ошол жерди тейлеп, бирөөсү сварщик болуп барат, бирөөсү куручу болуп барат. Ошону менен анан ошол жерден орун очого алып, бардар эле болуп жашап калат. Ал жерде кедей болуп, бирөөнүн колун карабай эле, тескерисинче ошо Бишкекке салыгын төлөп, ошо бишкектиктердин өздөрүн иш менен камсыз кылып, ошо бишкектиктерди тейлеп, анан байып жакшы жашап калышат. Карасаң бишкектиктердин ал жерде жүргөн карасаң жалаң эле Lexus баягы жол тандабастарды минип жүрүшөт. Бир аз эртерээк баргандар, кечирээк баргандар аябай иштеп атышат азырчы. Баткендиктер намыстуу калк болот да. Бир ишке урунгандан кийин аягына чыгат. Баткендиктер эмгекчил калк. Мен баягы күнү Кытайга бардым. Кытайга барганда жанагы кыргыздар менен жолуктум да Гуанчжоудо. Анан ошол кыргыздардын арасындагы эң байлары менен жолугуп калдым. Ошо эң байларынын эң байы Лейлектик экен. Баткенден экен да. Ал дагы ошондой экен. Ажыдагы баткендиктер барып ошол жерде жайганышкан экен. Баткендиктерге ажыдаям гостиница бекер дейт го. Ошо Лейлектиктер барган экен ошол мезгилде дагы. Мен азыр бир элден бир жерден артык койгум келбейт, бирок эми баткендиктердин эмгекчилдигин чындап баса белгилегенге мындай аргасызсың да, моюнга алыш керек да муну. Муну болбосо мына топуракты көргөзөйүн да мына. Мына караңыздар, мына топурак. Ичинде топурагы жок. Кара. Топурак аз эле мына, көбүнчө мына шагыл. Мына карасаңыздар. Ушул шагылга бул топурактуу экен, ушул жерде мөмө жакшы болот экен деп, ушул жерди тандап, ушул жерди көгөртүп аткан адамды эми элестете бериңиздер. Мына эми бир аз топурактуу жери мына. Мына топурактуу дегени ушул, мына. Бир аз саргарганы. Кара топурак булардын түшүнө да кирбейт. Азамат экенсиз. Өмүрүңүздү берсин. Рахматыка.